Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Садыр Жапаров Ташиевдин Көлбаев тууралуу айтканына комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп жатып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевди жок кылуу жеке чечими болгонун айткан билдирүүсүнө комментарий берди. Бул боюнча ал жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен болгон жолугушуусунда сүйлөп жатып айтканын көрдүм. Билдирүүнүн видеосун көрсөңүздөр, ал орус тилинде сүйлөп жатып айткан. Орус тили анын эне тили болбогондуктан оюн жеткиликсиз айтып алды. Ал эми жогоруда айтылган окуяга келсек, чындыгында эле ошол күнү маалымат түшөр менен ошол кездеги башкы прокурорго чалып, окуя болгон жерге тез арада барып, дыкат карап, мага акча маалымат бериңиз дегем. Ал окуя болгон жерге аскер прокурору жана тиешелүү кызматкерлер менен барып, жеринди текшеришип, Камчы Көлбаевди кармоого аракет кылышканда, ал тараптан, анын жан сакчылары тараптан куралдуу каршылык болгон. Атайын кызматтын аскерлери өз өмүрүнү сактоо үчүн каршы ок чыгарууга мажбур болушкан. Натыйжада кылмышка шектүү ошондон улам каза болуптур деп маалымат берген. Башкача айтканда, кызматкерлер өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын, мыйзамдардын чегинен чыгышкан эмес. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам жана инструкция бар. Ушул мыйзамдар иштеген. Бул мыйзамдар эч кимдин буйругусуз аткарылат. Камчыбек Кыдыршаевич ушул жөнүндө орусча сүйлөп жатып, толук жеткире айта албай калган. Бул мыйзам бардык өлкөлөрдө колдонулат. Бул дүйнөлүк практика. Кылмышка шектүүлөр куралдуу каршылык көрсөтүп жатса, биз кылмыштуулукка каршы күрөшүп келген аскерлерибиздин өмүрүн тобокелге сала албайбыз да. Андыктан бул жакта эки ача пикир болушу мүмкүн эмес деген Жапаров. Буга чейин УКМК башчысы 16 январда билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда Көлбаевди жок кылуу чечимин кабыл алууга аргасыз болгонун айткан. Ал мындай чечимге мамлекет үчүн барганын билдирип, ошол учурда өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор күч алып, атөгөл бийлик будактарына чейин кулач жайып кеткенин белгилеген. 2 күнөн кийин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Журналисттер айткандарын туура эмес жеткирип жатканын айтып, Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бербегенин билдирди. Ал Көлбаевди дөөчүн кыздын өлүмүнө байланыштуу иликтөөгө алып келиши керек болгонун, ошол учурда Кремтөбөл каршылык көрсөтүп ок атканын, мындан улам Альфа кызматкерлери да ок чыгарууга аргасыз болушканын айткан болчу. Беле кетсек, маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Кийин ага тиешелүү байлыгы, аны менен байланышы бар адамдардын мүлкү мамлекетке алынганы кабарланган. Орусия Трамптын ультиматумуна жооп кайтарды. Орусия АКШ президенти Дональд Трамптын Украинадагы согушту токтотуу боюнча келишим жөнүндөгү көз карашы тууралуу түшүндүрмөсүн күтүп жатат. Бул тууралуу Орусиянын буудагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн орун басары Дмитрий Полянский Трамптын Москвага каршы тарифтерди жана санкцияларды киргизүү боюнча коркутууларына жооп катары билдирди. Бул жерде кеп согушту токтотуу жөнүндө гана эмес. Биринчиден, бул Украин кризисинин түпкү себептерин жоюу маселеси. Биз келишим президент Трамп үчүн эмнени билдирерин түшүнүшүбүз керек.
Ал Трамп AQShnын 2014-жылдан бери Украинада кылып жаткандары үчүн, ошондой эле аны Украинаны антиорусиялык кылып, биз менен согушууга даярдап жатканы үчүн жооптуу эмес. Бирок азыр бул зыяндуу саясатты токтотуу анын колунда, деди Полянский Рейтер агенттигине. Буга чейин Трамп Орусияга каршы катаал билдирүү жасап, Орус президенти Владимир Путинди Украинадагы согушту токтоосуз токтотууга чакырып, эгер баш тартса экономикалык катаал чаралар көрүлөрүн билдирген. Орусияга зыян тийгизгим келбейт. Трамп Путинге катуу эскертүү берди. AQShnын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушту токтоосуз токтотууга чакырып, эгер баш тартса экономикалык катаал чаралар көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Truth социалдык тармагына жазды. Мен Орусияга зыян тийгизгим келбейт. Мен Орус элин жакшы көрөм жана президент Путин менен ар дайым абдан жакшы мамиледе болчумун. Биз Орусия экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетишүүбүзгө жардам берип, анын жүрүшүндө дээрлик 60 миллион адамдын өмүрү кыйылганын эч качан унутпашыбыз керек. Мунун баарын эске алып, мен экономикасы кыйроого учурап жаткан Орусияга жана президент Путинге абдан чоң жакшылык кылайын деп жатам. Азыр тынчып, бул күлкүлүү согушту токтоткула. Антпесе мындан да жаман болот, деп жазды Трамп. Сүйлөшүүдөн баш тарткан учурда AQSh президенти Орусия саткан бардык товарга жогорку салыктарды жана санкцияларды саларын убада кылды. Жакын аралыкта макулдашууга жетпесек, Орусия AQShга жана башка өлкөлөргө саткан товарга чоң салык, санкцияларды салуудан башка аргам жок калат. Мен президент болсом, бул согуш башталамак эмес, эми ага чекит коюлу. Биз муну оңой же татаал жол менен ишке ашырсак болот. Жеңил жол дайыма жакшыраак. Макулдашууга жетчү убакыт келди, деп баса белгиледи Трамп. Бир күн мурун Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жарыялап, Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Путин менен сүйлөшүүлөрүн кошумчалаган. Шайлоо өнөктүгү маалында америкалык лидер жаңжалды кызматка киришери менен 24 сааттын ичинде токтотууну убада кылган. Шайлангандан кийин 100 күндүн ичинде чечүүгө ниеттенип жатканын айткан. AQShnын 47-чи президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип, кызматка расмий киришти. Депутаттар менен урушпай, талашпай иштейли. Ош шаарына жаңы барган башчы эмнелерге токтолду. Бүгүн 23-январда Ош шаарына жаңы мэр болуп шайланып барган Жеңишбек Токтурбаев ишке киришти. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип, андан соң коридордон эле жалпы бөлүм башчылар, вице-мэрлер менен сүйлөштү. Токтурбаев өз сөзүндө медиада кадрдык өзгөрүүлөр болбой турганын айтып, татыксыз учурда гана жумуш ордунан алына тургандыгын билдирди. Ошондой эле коррупцияга каршы туруудагы иш-аракеттерди күчөтүү керектигин белгилеп, бир катар маселелерди тизмектеди. Бөлүм башчылар баары иштейт. Мен келип жакын кишимди же тууганымды кызматка коем деген болбойт. Экинчиден тапшырма болду. Коррупцияга каршы туруудагы мыйзамдын автору менмин. Вице-мэрлерге, жетекчилерге айтайын. Көзүңөрдү ачкыла. Камаласыңар. Мурун кармалгандар айыппул менен акталып кеткен болсо, азыр андай жок. Балаңарга чейин зыян тиет. Жол бербешибиз керек. Шаарда жасай турган жумуштар көп экен. Жолдогу карлар түкүрүлбөй жатат. Ким жооп берет? Техника жок. Депутаттар менен чогуу болушубуз керек. Урушпай, талашпай иштешели. Эч качан депутаттар менен урушпаш керек. Алар да элге убада берип келген. Тил табышып, бир арабаны тартып кетишибиз керек. Баарыбыз эле депутат болгонбуз, деп тизмектеп өттү. Трамп мигранттардын AQShnын түштүк чек арасына киришине тыюу салган буйрукка кол койду. AQShnын президенти Дональд Трамп мигранттардын түштүк чек арасы аркылуу мыйзамсыз өтүшүн токтотуу жана аларды өлкөдөн чыгаруу боюнча буйрукка кол койду. Бул туурасында чет элдик басылмалар Ак үйгө көрсөтмө берүү аркылуу жазышты. Маалымдалгандай, Трамп ошондой эле түштүк чек арасы аркылуу өлкөгө кирген мигранттардын баш паник алуу шылтоосу менен ал жакта калуу укугун да чектеди. AQShnын башчысы улуттук коопсуздук департаментине, Юстиция министрлигине, мамлекеттик департаментке түштүктөн Америкага кирген мыйзамсыз иммигранттарды чыгаруу боюнча чара көрүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, буга чейин Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттардын киришин токтотуп, аларды экстрадициялоо процессин баштоону убада кылган. 21-январда ал AQShnын түштүк чек арасындагы кризиске байланыштуу жалпы улуттук өзгөчө кырдаалды жарыялаган. Москва Украина үчүн тынчтык шарттарын жарыялады.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу юридикалык жактан милдеттүү келишимдерди түзүү аркылуу гана мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен болгон жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында айтты. Лавровдун айтымында ок атышууну токтотуу келишимдери юридикалык жактан милдеттүү болуп, аларды бузуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышы керек. Ал бул келишимдерге эмне кирерин тактаган жок. Биз Украин жаңжалынын тегерегиндеги кырдаалды талкууладык. Анда биз атайын операцияда коюлган максаттарга жетүү боюнча ойдон кайтпасыбызды белгиледик. Кризис анын себептерин жоюу менен чечилет. Ансыз чыр-чатакты токтотуу мүмкүн эмес. Муну Европада гана эмес, АКШда да түшүнө баштады. Кеп бузууга болбой турган механизмдер бекитилген, ишенимдүү, юридикалык жактан милдеттендирген келишимдер туурасында, деди Лавров. Украин президенти Владимир Зеленский буга чейин Украина НАТОго жарым-жартылай кошулуп, аскердик жардам ала берсе, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даяр экенин билдирген. Бирок ал Киев өзүнүн аймактарынан Крым, Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье облустарынан баш тартпай турганын баса белгилеген. Зеленский аларды согуштук аракеттер аяктагандан кийин дипломатиялык жол менен кайтарса болот деп эсептейт. Орусия референдумдун жыйынтыгына таянып, 2014-жылы Крымды, 2022-жылы Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье аймактарын аннексиялап алган. Украина жана Батыш өлкөлөрү бул референдумдарды тааныбай, аннексия деп аташкан. Орус президенти Владимир Путин жаңжал Украинанын НАТОго кирүү каалоосунун улам башталганын билдирген. Сүйлөшүүлөрдүн шарттарынын арасында ал Донбасс, Херсон жана Запорожье облустарынан Украина аскерлерин чыгарып кетүү, бул аймактарды Орусиянын бир бөлүгү катары таануу, Киевдин НАТОго кирүү каалоосунан баш тартуу жана Орус экономикасы киргизилген санкцияларды алып салууну атаган. Зеленский бул талаптарды четке каккан. 22-январда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүдө Путин Украинадагы тынчтык узак мөөнөттүү болушу керектигин жана Орусиянын кызыкчылыгын эске алуу зарылдыгын белгиледи.